Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын улантабыз. Силер менен кайрадан мен Бактыгүл Султанбековна. Балдар, каникулуңарды жакшы өткөрүп, жаңы күч менен экинчи чейректи баштайбыз деп ишенемин. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы менин күн тартибим. Биз сабакта жаңы сөздөрдү өздөштүрөбүз, убакытты көрсөтүп айтууга машыгабыз, күн тартибин айтып берүүнү үйрөнөбүз, суроолорго жооп берүүгө машыгабыз. Балдар, бул тема менен биз 1 жана 2 класстарда дагы таанышканбыз. Күн тартибин туура уюштуруп, андан чектебей убакытты туура колдонсок, бардыгына жетишерибизди билгенбиз. Балдар, биз бүгүн убакыттын аралыгын кыргыз тилинде туура айтууга машыгабыз. Убакыттын аралыгын көрсөтүү үчүн биз биринчи убакытка дан мүчөсүн, ал эми экинчи убакытка га мүчөсүн улап, чейин жардамчы сөзүн колдонот экенбиз. Дан жана га мүчөлөрү кантип өзгөрөт жана кантип туура улаарыбызды биз өткөн сабактарда эске түшүргөнбүз. Чтобы указать промежуток времени «с» и «до», в кыргызском языке мы используем окончание «дан», которое присоединяем к первому времени, и окончание «га», которое мы присоединяем ко второму времени. Только после этого мы используем служебное слово «чейин». Мисалы: саат 1-ден 3-кө чейин, с часу до 3. Давайте попробуем, как по-кыргызски мы скажем с 2 до 5. Саат 2-ден 5-ке чейин, с 4 до 7. Саат 4-дөн 7-ге чейин. Жаңы сөздөрдү менин артыман кайталагыла. Канчада? Эртең мененки тамагымды ичем. Мектепке жөнөйм. Түшкү тамагымды ичем. Апама жардам берем. Музыкалык мектеп. Кечки тамагымды ичем. Уктоого камданам. Менин күн тартибим. Менин атым Нурдин. 9 жаштамын. 3 класста окуймун. Бул менин күн тартибим. Балдар, силер байкагандай эле, азыр биз силер менен Нурдиндин күн тартиби менен таанышабыз. Нурдиндин күн тартибин окуп, угуп, эстеп калууга аракет кылгыла. 7:00-дө турамын. Төшөгүмдү жыйнайм, жуунам. 7:30-да эртең мененки тамагымды ичем. 7:40-да мектепке жөнөйм. 8:00-дөн 12:00-гө чейин сабакта болом. 12:30-дан 14:00-гө чейин үйгө келем. Түшкү тамагымды ичем, апама жардам берем. 14:00-дөн 16:00-гө чейин музыкалык мектепке барам. 16:00-дөн 18:00-гө чейин үйгө келем. Эс алам, сабак окуйм. 18:00-дөн 21:00-гө чейин телевизор көрөм, музыка угам. Кечки тамагымды ичем. 21:00-дө жуунам, уктоого камданам. Балдар, эми суроолорго жооп берелик. Нурдин канчада турат? Нурдин саат 7-де турат. Эртең мененки тамагын канчада ичет? Эртең мененки тамагын 7:30-да ичет. Мектепке саат канчада барат? Мектепке саат 7:40-да барат.
мектептен канчада келет? Мектептен 12:30-да келет. Кечки тамагын канчада ичет? Кечки тамагын 19:00-дө ичет. Ал качан эс алат, телевизор көрөт? Ал 20:00-дөн 21:00-гө чейин эс алат, телевизор көрөт. Нурдин канчада жатат? Нурдин 21:00-дө жатат. Сабакка качан даярданат? Сабакка 17:00-дөн 18:00-гө чейин даярданат. Балдар, демек Нурдин кайсы сменде окуп аткан болот? 7:40-та сабакка жөнөсө. Туура, Нурдин биринчи сменде окуйт. Нурдиндин күн тартибине таянып, мен өз күн тартибим жөнүндө айтып берейин. 8:00-дө турам, төшөгүмдү жыйнайм, жуунам. 8:30-да эртең мененки тамагымды ичем. 8:40-тан 11:00-гө чейин сабак окуйм. 11:00-дөн 12:00-гө чейин эс алам, апама жардам берем. 12:10-до түшкү тамагымды ичем. 12:15-тен 13:15-ге чейин менталдык арифметикага барам. 13:30-дан 17:40-га чейин мектепте болом. 18:00-дөн 19:00-гө чейин үйгө келем, эс алам. 19:10-до кечки тамагымды ичем. 19:30-дан 21:00-гө чейин телевизор көрөм, музыка угам. 21:00-дө жуунам, уктоого камданам. Балдар, мен кайсы сменде окуйм? Туура азаматсыңар, мен экинчи сменде окуйм. 3-чү көнүгүү. Берилген убакытка дан, га мүчөлөрүн кулагыла. Кана балдар, аракеттенгиле, өз алдыңарча иштеп көргүлө. Даяр болсоңор, текшерели. Саат 8-ден 10-го чейин, саат 11-ден 13-гө чейин, саат 14-төн 18-ге чейин, саат 20-дан 21-ге чейин, саат 21-ден 22-ге чейин. Эгер мүчөлөрүңөр туура уланса, азаматсыңар, туура эмес уланган жерин катасын таап, ката кетирбегенге аракет кылгыла. 5-чи көнүгүү. Сүйлөмдөрдү толуктагыла. Демек балдар, кандайдыр бир убакыттын аралыгын көрсөткөнгө машыгабыз. Ойлонгула балдар. Текшерели. Апам саат 8-ден 7-ге чейин жумушта. Досум мектепке саат 1-де барат. Анын сабактары 6-га чейин. Биздин үй бүлө саат 8-де тамактанат. Сабагыбызды жыйынтыктап алалык. Мен эмнени билдим? Жаңы сөздөрдү, убакытты көрсөткөндү, суроолорго жооп берүүнү, күн тартибин айтып берүүгө көнүктүм. Үй иши. Жаңы сөздөрдү сөздүк дептерине жазып ал жана жатта. 51-чи беттеги номер 1-чи тапшырмага таянып, өзүңдүн күн тартибиңди айтып бер. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.